Эми бул туугандар карай турган болсок, бул жалпы кызмат кылуу, жардам берүү. Бул исламдын жашоо тиричилигиндеги бир адамды мойнуна коюп койгон да. Ушу мусулмандар өзүнүн динин түшүнсө, аттиң аттиң дейт. Эгерде ошого амалла турган болсо, анда дүйнө өзү көрмөк дейт да кандай экен дейт. Дүйнөдө бүгүнкү күнү муниципальный дейбиз, биз мэрия дейбиз, канча деген акчаларды кетирилет, дагы эле тазалык ишке ашпайт, дагы эле максат ишке ашпайт, дагы эле. Бирок эгерде мындай кыла турган болсо, эч кандай бунун тыйынын да кереги жок эле. Ар бир мусулман өзү түшүнсө, өзүнүн үйүн, өзүнүн коросун, өзү басып жүргөндө жерин ушундай эле алып тазалап жүрө турган болсо проблема жок. Ошо баардык мусор төккөн ким? Сиз, биз да. Акипресте окубайсызбы? Күн сайын эмнени гана төкпөйт, эмнени гана жок кылып. Андан кийинки аяттарда булар айтып атканы: "Қалу я абана", о атакеде. "Малака, сизге эмне болду?" "Ла таъман ала Юсуф". Бизге эмне ишенбейсизби? Юсуф пайгамбар, Юсуф тууралуу бизге ишенбейсизби? "Ва инна лаху ланасихун". Биз алга жакшылык эле каалайбыз деп кара сөздөрдү кайып кеткен. Ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala şu sabahlarda beri otat sizlerge bizlerge. Keyinki şu ayetlarda aytıtat, bunun bir tuğandары atan aldığında suranıp aytıp atışat. Atake, Yusuf tuuralı bizge emne işeniniz yok mu? Bolboso biz anı toluk ağa jakşılık kaalayбыз, ağa boğru keribиз. Erten biz menen bunu koy veriniz, kişine es alıp oynap jırgap gelsin, geneliraak жүрүp келсин, biz bunu толук сактаганга мойнубузга алабыз деп bir туугандар ушинтип сурап атканына маалым болду. Бул биринчи жолу эмес. Мурда дагы бир сурашкан. Демек бул азыр сурагандары кичине мындай онуттуу сурап атат да, бир серьезный сурап атат да, бериңиз деп элечи. Жөн эле эмес. Болгондо дагы ушу сөзгө чейин келди. Атаке, сиз бизге ишенбей атасызбы депчи. Демек бул биринчи жолу сураштар эмес депти. Анткени эми ата буну мындай кабыл кылган жок биринчи карап. Бирок кайра сурагандан анан макул деп берип атканда дагы жөн берген жок да. Бул аятта Якуб алейхиссаламдан булга ойнотуп келебиз. Кичине көңүн ачып келсин, ойноп келсин, бош ичип жеп келсин деп айтып атканы Якуб алейхиссалам аларга эч кандай тыюу салган жок. Юсуф алейхиссалам менен бул Юсуф алейхиссаламды алып кетүүдө шектенип калды да. Кийинки аятта мындан маалым болот. Мындан туугандар оюн, кичине көңүн ачып келиштик шарияттын чегинде болсо уруксат экен. Сахих хадистерде келет, маалым болот. Бирок шарт ушундай, оюн күлкү ушундай эс алып, көңүн ачып келиштик шарияттын четинен чыгып кетпеш керек. Чыгып кете турган болсо анда туура эмес болуп калат дейт Куртуби рахматуллахи алейх. Демек туугандар мындан да маалым болуп атат, ушу шарияттан дагы анча-анча көңүл ачып келсе, бирок намаз каза болбосун. Анан барып алып туруп мисалы музыка танца болуп кетпесин. Көңүл ачып чай пай ичип мындай өзү мындай тоо жагына кичине басып бериш тияка болсо керек. Демек шариятта уруксат экен, бирок бир шарт менен чыгып кетпесин. Юсуф алейхиссаламдын бир туугандары атадан кайра сураганда, эртеге биз менен жибериңиз ойноп келсин деп, Якуб алейхиссалам эки себептен жакшы көрбөдү. Биринчисинде Юсуф алейхиссаламды субханалла Алла таала кичинесинен ушундай бир өтө бир башкача кылып жараткан эле. Өзүнчө бир нурлуу, буну караган сайын жүрөгү тоет эле. Ошон үчүн ушунсуз кантип отурам дегендей болуп, ошо коюп жиберип эле койсом болот эле деген биринчи себеп ушул болду. Экинчиси болсо, эми токойго же тияк бияка топого алып чыксаңар, бияка пар болуп калган учурда каршы кылып жеп кетпесин деп, ушудан коркмуш эле. Бирок Якуб алейхиссалам каршкырлардан корккону Канаанда каршкырлар көп болчу дейт. Же болбосо дагы бир ала эмесе түш көрбөдү. Якуб алейхиссалам түш көргөн экен. Тоонун үстү жагында турса, Юсуф алейхиссалам бир четинде турган экен. Бир маалда эле 10 каршкыр келип туруп, курчап алып, кол салган экен да. Бирөөсү аны түртүп эптеп аракет кылып алып,
Yusuf aleyhissalamды жерге жашырып койгон экен. Subhanallah, бұл түштүн жорусу ушундай болду. Ал эми бир карышкыр аларга карама каршылык туруп, аны жок кылыштыктан сактап калып, ал Яхуда деген эң улуусу болгон эле кудуктун ичине терең риwayatында келет. Якуб алейхиссалам түштү көрүп, ошол жерде эле бир туугандарынан кичине чочулап калган эле. Бир туугандарынан Юсуп берген ошолор менен. Бирок ошондо себеп ушундай болсо дагы Якуб алейхиссалам бир туугандары Якуб алейхиссаламдын бул эми ону айтып атат. Биз күчтүү жамаатпыз, буну сактайбыз. Эгер буну биз сактабай турган болсо, каршы жүрүп кете турган болсо, анда бизди Кудай урбадыбы депчи. Биз кантип анда биз бекер эле эчтеке адам эмес турбайбыз буну. Жок деп мына үмүттү келтирди. Якуб алейхиссалам өзүнүн пайгамбардык шанына балдардын алдында бул сөздү бая түшүндө айткан жок, коркунучунда айткан жок. Силер бир нерсе кылып коесуңар дегендей депчи. Анткени биринчиден балдарынын жүрөгү кичине кысылып калабы деп. Экинчиден ушуну айтып кое турган болсо, эртеби кечпи Юсуфту өлтүрүп коебу деп башка учурларды таап турупчу. Ушул жерден бербей койгонда точно билип калды, эми буну бул жерде эле жок кылбасак болбой калды дегендей болуп. Ушу эки себептен карап турган экен өздөрү жоопкерчилигин алып атса, демек Якуб алейхиссалам да Юсуфту мындай эле мейли ойнотуп келгиле, деп эле ошого дагы канчалык сөз айтылбасын макул болгон жок эле дейт да. Ошондуктан анан макул деп кийин анан уруксатын берген. Булардан убада алган бардыгынан зыян жеткирбейсиңер, жакшынакай карайсыңар. Ошо эң чоң уулу Рубил же болбосо Яхуда деп айтпадыкпы? Ошого өзгөчө айткан эле. Сен бунун курсагын кара, ач болуп калбасын, суусап калбасын, бардык зарылчылыктарын толук кабардар болгун. Каны жакты тезирээк алып келгиле деп бир туугандары атасынын алдында Юсуф алейхиссаламды желкесине көтөрүп, бири-бирине алмаш мен көтөрөм деп талашып көтөрүп кетишти. Узакка чейин алып кетти. Якуб алейхиссалам дагы эшикке чыгып, буларды ушу узатып коеюн деп чыгып, көзүнөн ушундай көрүнбөй калганга чейин, узап кеткенге чейин карап турду дейт. Куртуби рахматулла алейх тарыхый риwayattarда айтат, качан алар Hazret Якуб алейхиссаламдын назарынан көрүнбөй калганда, ошол убакта Юсуф алейхиссаламды өзүнүн мойнуна көтөрүп кете атышпады беле, жерге бир чаап жерге бир таштап койду. Юсуф алейхиссалам жөө бас деди дейт. Бирок эми жаш бала болчу, кичинекей 7 жашар бала, алар жүгүрүшөт, аларга жетпейт. Анан башкаларына мени көтөрүңүзчү дейт. Алар дагы эч бир ташбоордук кылып көтөрбөй койду. Кичинекей бала эле. 3-сүнөн сурайт, 4-сүнөн сурайт, эч кимиси көтөрбөйт, жардам сурайт, дагы эле болбойт. Бирок бардыгынын жообу ошондой болду. Баягы 11 жылдызды көрбөдүң беле? Күндү, айды көрбөдүң беле? Сага сажда кылып атканын. Ошолордон сурабайсыңбы сага жардам берсин дешет. Кайра ошондой бир маскарлашып, жаш бала ыйлап путу колу талыйт. Болбой эле кайра эле. Биринен сурайт, анысы болбойт, бунусунан сурайт, бунусу болбойт. Жашар бала кыйналдым деп айтат. Алар жүгүрөт, баштайт, маскарлашат, ушунча кыйнап алып кетишет. Куртуби рахматулла ушу себептен бундан бир кандай Юсуф алейхиссаламдын түшү болуп калган экен. Бая Яхуда деген эң чоң уулун айтат. Мен ата канчалык айтса дагы булар ага укпайт. Ушуну уккандан кийин бирок ошо бай эң чоң уулуусу Райымы келип кетет. Жаш бала болуп ушундай сөздөр сүйлөп атат. Назар аткарбайсыздарбы? Аны мен кичинекеймин да мага ушундай Райым кылбайсыздарбы? Атам алсыз эле го, аны эске албайсыңарбы деп кайра айтып атканда, бешкиде ташбоорлор вообще унчукпайт. Ошондон анан чоң Яхуда дегени ушу Райымы келип, анан айтат анан. Качанга чейин мен тирүү болсом, сага эч кандай кыйынчылык жетпейт. Яхуданын жүрөгүнө Алла субхана ва таала мээримин салган эле,
туура амал кылыштыктын тофигин салган эле Яхуда болсо өзүнүн бир туугандарына айтат: бул күнөөсүз баланы силер неме кылбагыла дейт. Күнөөсүз баланы өлтүрүштүк өтө чоң күнөө, Кудайдан корккула дейт. Буну мисал атабызга эсен аман жеткиришибиз керек дейт. Убада бербедик беле, буну Кудай жеткирели, жана эч кандай арызданбайт дейт. Бирок бир туугандары жооп берет: сенин оюң кандай? Сен ушу атабызга кайтып барганда дагы өзүң жакшы көрүнгүң келип атат дейт да. Жакшы көрүнгүң келип атат да дейт. Жакшы көрүнгүң келип атат да. Ошон сен ушундай боло турган болсо угуп ал, сени кошо өлтүрөбүз дейт берди. Бул эми ушу сени кошо өлтүрөбүз дегенде ушу Яхуда берки 9 бир тууганына карама каршы өзүнүн күчү жетпегенин билет, көрөт. Эгерде ушундай болсо буну өлтүрбөйлү, текке кетирбейлү. Жөн эле каратып менин бир сөзүмдү уккула, анан көрөт. Буну силер баягы эски кудуктар бар го четтеги, ошол жака эле таштап койгула. Ошол жерге эле таштап койгула. Ал жерде жылаандар бар, чаяндар бар, түрдүү ушундай жаман жаныбарлар бар. Ошолор булар кандайдыр бир жок кылат. Же болбосо, улар жок болбой турган болсо, жок болсо, болду, максатыңар хасыл болот. Максатыңар ишке ашат. Эгерде жок болбосо, анда же ушундай кыла турган болсоңор, кан төкпөстөн туруп, силер эч нерсе кылган эмес болосуңар. Эгерде тирүү кала турган болсо, анда бир кервендер келип буну алып кетишет дагы, анда дагы максатыңар хасыл болот. Буну өлтүрбөйлү, ушундай кылбайсыңар. Ал жерден булар болсо, ушу сөзгө кичине ийилип калат да. Анын аятын азыркы аятта дагы bihi wa ajma'u ayaj'aluhu fi ghayabatil jub wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun. Качан Юсуф алейхиссаламдын ошол бир туугандары буну алып кеткенден кийин жана макул ошо кудукка алып барып таштап коелу дегенге булар бардыгы келишет ушуга. Макул деп ушуга келишет да, макул. Өлтүрбөшүлүккө келишип калды да эми. Таштайбыз дейт. Алла субханаху ва таала Юсуф алейхиссаламга вахий аркылуу кабарын берет. Бир күн ушундай келет: сен бир туугандарың ошолордун мен кабарын берем ушул жаман иштери боюнча, бирок алар буну билишпейт дейт. Себеп дегенде Юсуф алейхиссалам канча деген кыйынчылыктан өтүп 40 жашка пайгамбар болуп кийин Мисирге барып бир топ неме болуп калгандан кийин булардын бардыгына аябай кыйынчылыктар, каарчылык, ачарчылык, жокчулуктар келип, Юсуф алейхиссаламдын келдине алдына келип, Юсуф алейхиссалам буну билип турат, алар буну билбейт да. Каарда бардыгына берип аткандан кийин ошол менен аятта вахум ла яш'урун, алар буну сезишпейт дагы, билишпейт дагы, бирок ушундай күн келет деп Алла субханаху ва таала Юсуф алейхиссаламга кабар берип коет. Вахий аркылуу кичинекей бала, жаш бала. Буну кээ бир риваяттарда айтат, кудукка таштаганга чейин кабар берген дейт. Кээ бир риваятта кудукка таштагандан кийин эле кабар берген дейт. Бул жерде вахий дегенде пайгамбарчылык вахий эмес, анткени пайгамбарчылык вахий 40 жаштан, а бул эми 7 жашта. Кандай вахий десеңиз, Муса алейхиссаламдын апасына деле Алла субханаху ва таала Кур'анда биз ага бир вахий түшүрдүк деп айтып атканы, бул мындайча айтканда, бул вахий мындай кабар берип, жүрөгүн бейпил кылып, сен кыжалат болбогун, бар иш оңолот деген бир куш кабарлуу кабар берген да. Демек, бул вахий Хазрат Юсуф алейхиссаламдын эми жаш кезинде болуп атпат. Тафсир Мазхариде вахий бул пайгамбарчылык вахий деп айтылбайт, анткени 40 жаштагы буну айттык. Мына жердеги кээ бир уламалар айтат, жок бул. Мисалы Ибн Жарир, Ибн Аби Хатим жана башкалар айтат, бул пайгамбарчылык вахий болчу дейт. Кандай Иса алейхиссаламга жаш кезинде эле пайгамбарчылыктын вахийсин бербеди Алла таала дейт. Демек бул жерде дагы алымдар ортосунда кандайдыр спор, бирок кыскасы айтканда Алла субханаху ва таала өз кудурети менен кандай кабар жеткирди, аз Алла тааланын өзү билет. Абдулла ибн Аббас разияллаху анхумадан айтат, Мисирге жеткенден кийин Алла субханаху ва таала Юсуф алейхиссаламга вахий аркылуу ушудан тыюу салган эле, ал өзүнүн тууралуу кабарын үйүнө жеткирүүдөн тыюу салган. Куртубийде ушундай дейт. Бунун себеби Юсуф алейхиссалам Алла субханаху ва тааланын пайгамбары болуп, бул кийин түрмөгө түшкөндөн кийин, андан кийин өкмөткө баргандан кийин канча деген аркылуу атасы алсыз, ыйлай берип көзүнөн айрылды.
ушунун баардыгын кабарын берсе болот эле, бирок Алла Тааланын данышмандыгы, хикматын ким билет аны, эч ким билбейт. Ушундай тарызда жашыруун кылган эле. Себеп Якуб алейхиссаламга Алла субханаху ва тааладан башкага мухаббаты болбош үчүн деп эскертүүлөр деп айтылган эле. Анан муну кажеттеринен Юсуф алейхиссаламдын алдына кайра келиштиги муну айтылган. Демек мындай да туугандар. Эми ушунча чоң болуп эсен аман экенин кабарын берсе деле болот эле. Бирок Алла субханаху ва таала билген нерсени бенде билбейт. Алла субханаху ва тааланын алдындагы кандай нерселер күтүп атканын бенде билбейт. Ошолордун баарынын алдыгында Кудай кааласа кийинки сабактарда айтабыз. Имам Куртуби рахматуллахи алейхи жана башка муфассириндер дагы бул жерде Юсуф алейхиссаламды кудукка таштаган окуясын баян кылганда, бул жердеги ушу кудукка эми бала да таштап атканда кудуктун чекесин кармап тырмышкан экен да. Болбой эле бир туугандар анан эмне болду? Көйнөгүн чечип алды да колун байлап коюшкан. Ошол убакта анан Юсуф алейхиссалам бир туугандарына дагы ушундай мага райым кылгыла деп суранган. Бирок баягы эле жооп айтылган да. Кана баягы 11 жылды сага сажда кылып аткан ошолор чакырбайсыңбы сага жардам берсин депчи. Кандай болбосун ошого бир асылып калса дагы эптеп буну ыргытканга неме кылышты. Анан узун жипке эме кылып, чоң чакага салып туруп, Юсуф алейхиссаламды анан кудукка ташташкан. Бирок Алла субханаху ва таала Юсуф алейхиссаламды өз сактоосуна алган. Ошо сууга кудукка таштаганда риваят келет, кудук жөнөкөй болгон, өтө чукурду кудук болгон. Түшүп баратканда субханалла, Алла Таала ташты коюп койгон экен, таштын үстүнө отуруп калган да. Таштын үстүнө отуруп калган. Бу Алла Таала сактайын дей турган болсо, эч ким аны жок кыла албайт. Эгер Алла жок кылса аны эч ким сактай албайт. Бир риваятта келет, Жабраил алейхиссаламды Алла субханаху ва таала өкүм берген, 7-чи асмандан кудукка замат түшкөн, канатын коюп калган дейт. Юсуф алейхиссаламды ошол жерден ошо кудукка ташташкан булар. Кудукка кадимкидей ташташкан. Булар ушул кудуктун жарымына чейин чакадагы жип менен түшүргөн экен дагы, жеткенден кийин анан жарымына жетип калат да, кесип үргөн экен. Ошол жерден Алла субханаху ва тааланын сактоосун караңыз. Алла субханаху ва таала сактайм дей турган болсо, буну эч ким тоса албайт. Юсуф алейхиссалам 3 күн ошо кудуктун ичинде турган дейт. Анын бир тууганы бар Яхуда деген бар эмес беле? Алар жашырын келип туруп, аз-маз тамак, аз-маз суу алып келип берип кетип аткан дейт. 3 күн ошол жерде турган. Важау абахум ишаан ябкун дейт ана. А булар эмне кылышты эми? Кечкурун кайтып келишти, ыйлап кайтып келди да баягы онот эми. Кыйкырып ыйлап келди да, мына караңыз, кандай деп ыйлап. Уптан убагында келишти, адасына ыйлап келишти. Эмне болду? Якуб алейхиссалам чыгып, ыйлап аткан үндөрүн угуп сыртка чыга калып, эмне болду? Эмне койлорун арга карышкыр кол салды. Юсуф кана? Алган эмне болду? Бардын сурай баштады. Анан булар айтты: "Я абана, о атаке. Инна надхабна настабиq, biz барып туруп бири-бирибиз менен жарышып ойноп аттык эле" деп. Жүгүрүшүпчү. Настабиq деп түшүнгөн. Ватарахна Юсуфа инда матаина, буюмдарыбыз бар эле, Юсуфты ошол жерге отургузуп коюп, өзүбүз жарышыбыз ойноп атсак, эмне кылды дейт? Фа акалаху деп, карышкыр келип жеп кетти дейт. Карышкыр келип жеп кетти. Ва ма анта бимуъмин лана валау кунна садиqin. Валау кунна садиqin. Biz чын айтсак деле, сиз бизге барып ишенбесеңиз дагы бир ушундай болгондо деп караңыз. Чын сүйлөп атсак дагы дейт, субханалла. Biz өзүнчө жүгүрүп аттык эле, Юсуфту ошол буюмдарыбыздын жанына коюп койдук эле. Ошол учурда Юсуфту карышкыр келип жеп кетти. Биз канчалык чын болбойлу, баары сиз бизге ишенбей атасызбы депчи. Ибн Араби рахматуллахи алейхи Ахкамул Кур'анда айтат. Ушул жерде мусабакат, жүгүрүшлүк шариятта бар нерсе. Бул жакшы хислат. Анткени бул согушка, ден соолукка, бардыгына даярдыкка, адамдын ден соолугу чындыганга даярдыгы. Жарышуучу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү дагы ушундай жарышат эле, сахих хадистерден болот. Аттарды жарыштыруу бул дагы бар тургандар. Сабит бул сахабалар болсо, мынакей Салма бин Аква рахмат радиаллаху анху бир киши менен жүгүрүп, андан ушу утуп алган экен. Эми жеңип алган, эми алдын келген. Зикир кылган аятта жана риваяттарда негизи ат жүгүрүшлүктөн жайыз болуштугу сабит болот. Атты жүгүртүшүлүк, ошондой эле жаа атышлык, ушулар жерден бир мусабака деп коет. Жарышуу булардын баары шариятта жайыз.
Musabakaga misali kim жеңип ала турган болсо, үчүнчү тараптан экөө эмес, үчүнчү тараптан сыйлык коюла турган болсо, бул да уруксат. Бирок туугандар, эгерде бири-бири менен сайыша турган болсо, бул кумарга айланып калат, арам болуп калат. Мисалы карыларды уюштуруп атабыз, ушул жерде уюштуруучулар бизбиз, же болбосо муфтият же казыят же мечит биринчи орунга мынакей 100 000 сом, экинчи орунга 50 000, 30 000 деп биз ушундай кое турган болсок, бул шариятта уруксат. Бирок эгерде карап туруп, мен мына атка, сиз болсо көк атка, мен бул тор атка дей турган болсо, бул чатак. Бул болбойт, бул уже арам болуп калат турган. Мейли. Мындан сырткары булар анан эмне кылышты? Важау ала камисихи бидамин кадиб. Булар субханаллах Юсуф алейхиссаламдын көйнөгүн алып келишти, жалган кан менен аралаштырып, канга ушундай кан сүйкөп алып, бир козуну сойду дагы, анын канын кийимине азма салып алып, ошону алып келишти да. Юсуф алейхиссаламдын ошо бир туугандары Юсуф алейхиссаламдын кийимин ушундай канга малып алып келди, карышкы жеп кетти деп ишендириш үчүн. Бирок Алла субхана ва таала алардын жалганын ачык кылып койду. Аларга ушундай бир бекапар болуп. Себеп дегенде субханаллах, эгерде карышкы жей турган болсо, ал көйнөгү кийими айрылыш керек эле. Эчтекеси жок эле калган канга мал эле алып келишкен да муну. Бул атасын алдаш үчүн ушундай кылып. Якуб алейхиссалам карады дагы, кийимди карады, эч кандай айрылган эмес, эч нерсе болгон эмес. Айтты балдарын, балдарым, кичине бир акыл барбы силерде? Эгерде карышкы жегенде кичине биз азма тиш биши болот эле, өтүп кетет эле, айрылат эле. Ушинтип Якуб алейхиссалам алардын ушун кылган кылыктарына кыжалат болуп, бал саввалат лакум анфусукум амра фасабрун жамил. Силерге өзүңөрдүн нафсыңар эле ушуну курап берген турбайбы? Ушундай кылгыла деп. Мейли эмне кылабыз эми? Чырайлуу сабыр кылабыз Алла таалага дейт да. Фасабрун жамил дейт. Фасабрун жамил, чырайлуу сабырдуулукту айтат. Кандай сабырдуулук дейт? Эч бир арызданбай сабырдуулукту сабрун жамил деп коет. Биз сабыр кылабыз, бирок арыздана беребиз да. Мен мындай кылдым, унчукпай койдум, болбогондо. Жөнүнө мынтип мурда бир жол жардам берген, ошон да, болсо бир жердик болуп калдык да, тигинтип коймун. Бизде сабыр башкача да. Аллага даже арызданбай туруп сабыр кылышлыкты ушу чырайлуу сабыр деп айтат. Сабыр жамил дейт. Талап кылынган ушуда. Эч бир нерсеге. Я Алла, сен өкүмүңбү сабыр кылдың? Алла, сен мени мындай кылып койдуң, тигиндей кылып койдуң дебей? Жок. Кандай болсо, кандай акыбал болсо, ошого чыдап сабыр жамил. Wallahu musta'an ala ma tasifun. Эми айтып жатканыңарга мен Алла Тааладан жардам сурайм. Эми Кудайым өзү билет, өзү жардам берүүчү, силер кандай кылар экен депчи. Масала Якуб алейхиссаламдын кийиминин бүтүн болушлугу Юсуф алейхиссаламдын бир туугандарынын жалган айтып атканына далил. Бунда маалым болот, казы же хаким, ушу шариаттагы казы, чечүүчү, мисалы соттор эки тараптын тең сөзүн угуп, далилдер менен ал акыбалын карина деп коебуз, ошолорго көз салуусу керек да. Ушудан дагы шариаттын бир өкүмү чыгат экен. Имам Куртуби рахматуллахи айтат. Демек карап туруп казы бир чечим отурган болсо, эки адам талашып кетсе бир маселе боюнча, демек ушундай бир далилдерге да көз салыш керек экен да. Кам болуп калды, жеп койгон турбайбы? Жок, карасаңчы, жегендей барбы ушул кандай? Нар жак бер жактарын бардыгын ушундай элеке илгеп туруп карап, анан ага баа берип, өкүмдөрү чыгарышлыкка, казыларга чечим ушул аяттан да бир далил алынат. Мардавирди рахматуллахи алейхи айтат, Юсуф алейхиссаламдын көйнөгүндөгү, ошо кийиминдеги ажайыптар бар эле дейт, таң калышты. 3 улуу шандуу окуя болгон дейт ушу кийиминде. Биринчи окуясы азыр канга аралаштырып келбедиби? Атасын алдаш үчүн. Ушул көйнөгү күбө берип атат. Бул жалган экендигинечи. Көйнөгү күбө берип атат. Экинчи, Зулайха энебиз менен ал жерде Юсуф алейхиссаламдын көйнөгү да күбө берген. Айрылган, эсиңиздердеби? Буну да кичине кыска айтып коеюн, убагында келет, иншалла айтып беребиз. Бул чоң болуп, уже бир топ болуп калгандан кийин ошо Мисирдин Азизи, Мисирдин мындайча айтканда бадышасы чоңу, анын аялы ушу Зулайха энебиз эле Юсуф алейхиссаламдын сулуулугуна ашык болуп калып,
Yusuf aleyhissalamдын үйүндө мындай кызмат эле кылып жүргөн эле. Анан кийин эми инсан экен, аял заты ушундай алданып, анан кийин буга эми кол салууга баштайт да. Yusuf aleyhissalam kaçat. Yusuf aleyhissalam kaçat. Kaçkanda da kандай eşik durat, mына eşik, subhanallah. Eşik жабык. Eşikti жабык. Ушуга чейин эшиктин качышлык эшик жабык турат. Ошого чейин жүгүрүштүк мунун иши да. Барганда Алла Таала эшикти ачып берет. Ушун үчүн аалымдар айтышат да, күнөөдөн сактаныштыкка канчалык сенин мүмкүнчүлүгүң бар, ошону кылгын, калганда Алла кылып берет дейт да. Жөн эле отуруп ал, мен болбой калбадым эми деп отуруп. Эми али, жок. Күнөөдөн сактаныштыкка канча мүмкүнчүлүк барбы, ошону кыл, колуңдан келген мүмкүнчүлүктү кыл, келбеген Алла Таала өзү кылып көрсөттү. Мына жерде ушулерден айтылат да. Чыга калгандар эми өзү чыгып болуп атпайбы кожой. Эмне болду дегенде аял киши экен да, мына. Сен не кылмаган элең? Сен аялың менен бирөө ушундай жаман ниет кылганда дегенде, сразу эле түрмөгө түшүрүп, жок кылмакмын депчи. Мына кылды деп берет да. Ошол жерде караңыз, суракка келгенде караңыздар. Yusuf aleyhissalamдын кийиминде бул. Айта турган киши ушул жерде айтат, күбөлү көтөт да, кийими кандай күбөлү көтөт. Эгерде аркасынан айрыла турган, астынан айрыла турган болсо, анда Yusuf'та күнөө. Аркасынан айрыла турган болсо, анда аял заттын койтулугу дейт да бул. Кыйын. Караса Yusuf aleyhissalamдын кийими аркасынан айрылган. Түшүнүктүүбү? Мындай болуп калган экен да мына. Астынан эмес, ошондой күбөгө өткөн. Мен окуя келгенде кенен айтып беребиз муну. Үчүнчүсү, Якуб алейхиссаламдын көзү ушу Yusuf алейхиссаламды ыйлай берип, акыры көзү азиз болуп, көзүнөн көрбөй калган да. Ошондо анан Yusuf алейхиссалам өзүнүн кийимин чечип туруп, бир туугандарына барып туруп анан айтат да, атама барып туруп ушу көзүнө менин кийимимди ыргыткыла дейт да. О, кийин акыркы окуялар эми. Бардыгын Yusuf алейхиссалам Мисирде башка болгон учурда кийимин барып бетине ыргытканда көзү мурдагыдай болот да. Кайтат. Ошого кийимге мына 3 окуясы бар, 3-өндө тең. Не болду? Убакыт болуп калдыбы? Машалла. Мейли. Кийинки сабакта буюрса улантабыз. Yusuf алейхиссаламдын окуясы кандай кызыктуу экени? Бул жерде чоң сабактар дагы бар. Кызыктуу дагы сабактар дагы бар. Bundan жөн эле эмес, балким сиздер биздер үлгү алып, жолдомо алып, ушуларды билип, Кудайдан коркуп, Алла субхана ва таала берген таза шариятта бир туугандарга зулумду кылбай, жамандык кылсаң өзүңө кайтып келет. Кудай кааласа кийинки убактарда муну учурунда айтып беребиз. Алла субхана ва таала баарыбызга малыштыкка товфик берсин.